20. bölüm. Cumanın birinci günü taң azanda Magdalalık Maryam görgө gelip, anın oğuzun bekitken taştın ordundan jıldırılıp kalganın gördü. Al Ысман Петр менен Ыйсанын özgöçө сүйгөн шакиртине жүгүрүп барып, аларга: Эге бизди көрдөн алып кетишиптир. Кай жерге коюшканын билбейбиз, dedi. Петр менен ошол шакирт дароо шаардан чыгып көргө бет алышты. Экөө тең чуркаган бойдон жөнөп, бирок алиги шакирт Петрден ылдамыраак жүгүргөндүктөн көргө биринчи жетти. Анан эңкейип кепиндин жатканын көрдү да, бирок ичине кирбеди. Ошол кезде анын артынан Ысман Петр да жетип келип, түз эле көргө кирди. Алда кепин менен Ыйсанын башын орогон сүлгүнүн жатканын көрдү. Бирок сүлгү кепин менен бирге эмес, оролуу боюнча бөлөк жаткан экен. Анан биринчи болуп келген алиги шакирт көргө кирди. Ал көрдү да ишенди. Ал кезде алар ыйык жазуулар боюнча анын өлүмдөн кайра тирилүүгө тийиш экендигин алиге чейин түшүнүшө элегеле. Ушундан кийин шакирттери үйлөрүнө кайтышты. Мариям болсо үңкүрдүн жанында ыйлап турду. Ыйлап жатып, ал эңкейип көрдүн ичин карады. Ичинен ал ак кийимчен эки периштени көрдү. Бирөө Ыйсанын сөөгө коюлган жердин баш жагында, экинчиси аяк жагында отурган экен. Периштелер ага: Аял заты, неге ыйлап турасың? дешти. Ал периштелерге: эгемди алып кетишиптир. Эми кай жерге коюшканын билбейм, деди. Ушуну айткандан кийин артына бурулган ал Ыйсанын турганын көрдү, бирок тааныбады. Ыйса андан: Аял заты, неге ыйлап турасың? Кимди издеп жүрөсүң? деп сурады. Мариям аны багбан экен деп ойлоп: мырза, аны алып кеткен сиз болсоңуз, кай жерге койгонуңузду айтыңызчы, мен алып келейин, деди. Ошондо Ыйсага: Мариям, деди. Мариям Ыйсага бурулуп, эврейче: Раббуни, деди. Бул сөз устатым деп которулат. Ыйса ага: мени кармаба. Себеби мен али атабызга көтөрүлө элекмин. Боордошторума барып, менин атама, силердин да атаңарга, менин кудайыма, силердин да кудайыңарга көтөрүлөрүмдү айт, деди. Магдалалык Мариям шакирттерге барып, эгебизди көргөнүн жана анын бул айткандарын кабарлап айтып берди. Ошол эле күнү кечинде Ыйсанын шакирттери бир үйгө чогулушуп, иудей башчыларынан корккондуктан эшиктерин бекитип отурушкан эле. Капилеттен Ыйса ортосунда пайда болуп: Ассалом алейкум, деди. Ыйса муну айткандан кийин аларга эки колундагы жана боорундагы жараттарын көрсөттү. Шакирттери эгесин көрүшкөнүнө өтө кубанып кетишти. Ассалом алейкум, деди Ыйса экинчи ирет. Асмандагы атабыз мени жиберген сыяктуу, мен да силерди дүйнөгө жиберем. Ушундай деп, ал шакирттерине демин үйлөп мындай деди: Ыйык рухту кабыл алгыла. Кимдин күнөөсүн кечирсеңер, кечирилет. Ал эми кимдин күнөөсүн кечирбесеңер, аларды Кудай да кечирбейт. 12 шакирттин бири Томегис Ыйса келген кезде алардын арасында жок эле. Башка шакирттер: биз эгебизди көрдүк, дешкенде ал: мен анын колунан кагылган мыктардын ордун көрүп, манжамды мыктардын изине, колумду бооруна тийгизбейинче тирилгенине эч ишенбейм, dedi.
Bir jumadan kийин Ыйсанын шакирттери дагы ошол үйгө чогулушту. Том да алар менен бирге болчу. Эшик бекитилип эле. Бирок Ыйса келди да ортого туруп Ассалому алейкум деди. Андан кийин Томго кайрылып, менин колума манжаңды тийгизип, колумду боорума коюп көр да, ишенбөөчү болбой, ишенүүчү бол деди. Том ага Эгем менин, Кудайым менин. деди. Ыйса ага Том, сен мени көргөндүгүңдөн ишенип жатасың. Бирок көрбөй туруп ишенгендер кандай бактылуу деди. Ыйса шакирттеринин көз алдында бул китепте жазылбаган башка дагы көптөгөн ажайып жишаандарды көрсөттү. Ал эми мунун баары силер Ыйсанын Машаяк, Кудай уулу экенин ишенип, ишенгениңерден улам чыныгы өмүргө ээ болсун деген максат менен жазылды.